Тажик тараптын куралдуу кол салуусунан бери Дастан Анарбеков дайынсыз болуп жаткан. Буга чейин чек ара кызматы бронежилет кийген аскер кызматкеринин дене калдыктары жоголгон аскерге таандык болушу мүмкүн деп билдирген. Учурда табылган сөөгкө ДНК тест дайындалып, ал Дастан Анарбековго 99% таандык болуп чыккан. Бирок Дастан Анарбековдун апасы Сауле Иманалиева ДНК тестин көрсөтмөсүнө ишенбейт. Себебин 21 сентябрда Дастандын атасынан кан алып, 6 октябрда текшерүүгө жөнөтүшкөнү менен түшүндүрүүдө. Медицинада кан 3 күн гана сакталыш керек. Ошол эле учурда эреже боюнча баланын энесинен дагы кан алыш керек болчу. Бирок Сауле Иманалиевадан кан алышкан эмес. Ал эми жыйынтык сакталган конвертте эрежесиз ачылганын белгилеген. Бүгүн Жогорку кеңештин кезектеги отурумунда бир катар депутаттар саясатчылардын жана жарандык активисттердин камалышы, алардын үй-жайларынын мыйзамсыз тинтүүгө алынышы тууралуу пикирлерин билдирди. Депутаттардын айтымында бул туура эмес. Айрым депутаттар бул жол менен бийлик журналисттердин колдоосунан да кол жууп жатат деп айтышкан. Ал эми Акыйкатчы институту 25 октябрга караган түнү камактагы активисттер менен саясатчылардын алдын алуу чараларын караган. Сот отурумдарында мониторинг жүргүзүшкөн. Акыйкатчылар камактагыларга да, алардын адвокаттарына да көп мыйзам бузуулар болгонун билдиришкен. Атыр Абдрахматова укук коргоо органдарын жана сотторду кылмыш ишин жүргүзүүдө калыс болууга чакырды. Чүй облусунда 17 жаштагы жигитке 15 жаштагы кызын берип нике окуткандыгы үчүн балдардын ата-энеси жоопко тартылды. Сот отурумунда 15 жаштагы кыздын атасы кызы жигит менен сүйлөшүп жатканын айтып, эгер турмушка узатпаса, кыз өз жанын кыйып коет деп коркконунан улам макул болгонун айткан. 17 жаштагы жигит кызынын колун сурап келген үчүн кыздын апасы макул болгонун билдирген. Баланын атасы менен бирге диний жөрөлгөлөрдү өткөрүүдө нике курагы боюнча мыйзамды бузган деп айыпталган. Сокулук райондук соту 3 айыпталуучуга тагыраагы кыздын ата-энесине жана баланын атасына 1,5 жылга пробациялык көзөмөл жарыялаган. Президент Садыр Жапаров эртең 27 октябрда Казакстанга мамлекеттик иш сапары менен барат. Иш сапардын алкагында мамлекет башчысы Астана шаарында Борбор Азия жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлеринин биринчи жолугушуусуна катышат. Анда Борбор Азия жана Европа биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлери саясат, соода, транспорт, экология, коопсуздук чөйрөсүндөгү жана башка эл аралык айдыңдын күн тартибинде турган актуалдуу темалар боюнча кызматташуу маселелери талкууланат. Мындан тышкары Садыр Жапаров жогорку деңгээлдеги бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Иш сапарынын алкагында ошол эле күнү кечинде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүнүн ачылыш аземине катышат. Бүгүн 26 октябрдан тарта Бишкек Ошуна жолунун 81 чакырымында тагыраагы Төө ашуусунда жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, чектөөлөр аба ырайы жана климаттык шарттар жакшырмайынча күчүндө болот. Жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери керектүү жерлерде жолду кардан тазалап жатат. Жолго чыккан айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү, кышкы дөңгөлөк алмаштырууну, дөңгөлөктөрдүн чынжырчаларын жана күрөктөрүн алып жүрүүнү сунуштайбыз деп билдирет Транспорт министрлиги. Бишкек жылуулук тармагы ишканасы бүгүн 26 октябрдан тарта шаар тургундарына жылуулук бере баштады. Шаардагы бардык объекттерди жылуулукка кошуу бир нече күнгө созулат. Биринчи кезекте жылуулук мектеп, оорукана, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине берилет. Андан кийин жылуулук карызы жок турак жайларга, өндүрүш ишканаларына жана мекемелерге бериле баштайт. Ал эми карызы бар мекемелерге жылуулук акыркы болуп берилет. Жылуулук келбесе же авария болгон учурда 0312 61 11 69 0557 61 11 66 же 1980 кыска номуруна кайрылууга болот. Нарын облусунун казияты «Жакшылык менен жамандык» аттуу эки достун окуясы тууралуу мультфильм даярдады. Аны Кыргызстандын муфтияты YouTube каналында жарыялаган. Мультфильмдин сценарийинде эки дос узак жолго чыкканда жамандык кичи таарланып, жакшылыкты алдап тамак ашын минген атын сойдуртуп жейт. Аягында ал жөө калганда эми мындан пайда жок деп таштап качып кетет. Бирок жакшылык орто жолдон олжо таап көп байлык чогултууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мультфильм казак тилинен кыргызчага которулган.
Дүйнөдөгү эң кир адам деп аталган ирандык Аму Хажи 95 жашында каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Хажи 23 октябрда түштүктөгү Фарс провинциясынын Дега айылында каза болгон. Ал киши ооруп калуудан корккондуктан акыркы 63 жылдан бери душка түшпөгөн. Ошол эле учурда анын өлүмүнө бир нече ай калганда жергиликтүү тургундар аны жуунууга көндүрүшкөн. Жуунган соң ооруп калып, 3-4 ай төшөктө жатып калган. Жуунгандан эле эмес, тамак ашты дагы кир идиштерден ичкен. Хажинин айланасындагылардын айрымдары суудан тазалыктан, нормалдуу тамактан баш тартуунун себебин жаш кезинде башынан өткөргөн кандайдыр бир эмоционалдык окуя деп айтышчу. Ал эми Аму Хажи ар дайым суу мени өлүмгө жетелейт деп айтып келген жана өзүнүн киркебетеси менен бактылуу сезген. Борбордук телеканалдын көрөрмандары, сиздер өлкөдө орун алган окуялар менен кабардар болдуңуздар. Биздин YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрө аласыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.